Мына мотив чыгарып эле кууп атат да биздечи. Адам ордуна көрбөстөр. Жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Москвадагы мигранттарды орустар кууп атат. Адам ордунда көрбөй. Биздин бийлик тараптан кандай кыймыл болот деген сөздөрүн калтырышкан. Командир, баш кийим каякта? Баш кийиммен чыгыш керек да эшикке. Баш кийим каякта? Баш кийимди кийип чыгыш керек. Кант шаарынын ички иштер кызматкерлерине баш кийими жок жүргөндүгү үчүн каттуу эскерткен. Россия өлкөсүндө жашап жаткан мигранттар документтерин дагы жасай алышпай жатканын айтышууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Мага сүйлөп атасызбы? Баш кийим каякта? Я. Баш кийим каякта? Баш кийим эмеде кийип келишти. Командир, баш кийим каякта? Баш кийиммен чыгыш керек да эшикке. Кийип чыгыңыз. Ассалам алейкум. Баш кийим каякта? Баш кийим каякта? Кийип чыгыңыз да. Siz açık koyuş. Азыр ачып берем. Кийип чыгыңыз биринчи. Сүйлөшөбүз. Ассалам алейкум. Жолдошмор, кандайсыз? Жақсы. Эмне үчүн кызматкерлер баш кийим жок деп дешти? Кант шаарында канча адам бар? Кандай дейсіз? Кант шаарында канча бар адам жашайт? Фактически или фактически? Кандай жооп бересиз? Сиз өзүңүз жооп бериңиз да. Эми фактически 22 миңден ашык фактически бастапдан вроде бы. Фактически бир 25-26 миң көрөт го. Канча экипаж обуда да иштеп жатат? Азыр бир экипаж бош керек, эки экипаж бош. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ушу 22 миңге жетиштүү эмеспи? Малдар жетпейт. Жетпейт. Туура. Эшикке чыкпаңыз да, баш кийим жок. Сиз билесизби ошону? Билет. Покров боюнча келдиңизби? Кайсы Покров? Тыгын боюнча. Жок. Баглады. Байке, биз сиздин кылган нерсеңизди айтып атабыз. Силер жооп бересиңер. Мыйзам бузган үчүн мамлекет Хакимиятта жооп берет. Өз билемдик менен жерди. Өз билемдик. Алар өздөрү чогулду. Мени чакырды. Эмнеге сен укуктук экенсиң? Эми тараптан болсуң, мыйзамдуу эмес бул. Аны мен таратпайм, аны укук коргогондар таратат. Хорошо, анда Мен чылдың да отам. Мен чылдың да отам. Силер эмне бияка ушинтип ажылдаган келдиңер? Сен эмес, сиз. Так, урматтуулар. Мен бешигин терип өткөн эмес. Качалык. Архитектура, Госрегистр, келиңиздер. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Мына мотив чыгарып эле кууп атат да биздечи. Адам ордуна көрбөстөнчү. Мына мотив чыгып кууп. Туугандар, Санкт-Петербург шаарында Невский районунда ушундай тургундар ушул жерде мындай жабдыктар турушат. Себеп дегенде бир жумада 2 саат эле прием кылат экен да. 2 сааттан кийин прием кылбайт экен. Мына бул азыр 3төн 1 да, туурабы?
Üçten biri tuşa. 2 jumadan beri жүрөбүz ушат. Önüge физически 20 адамды ғана принимать етіп, қалғанын принимать етпейді. Монтер ешкім шығарып қойды. Басқа еш нәрсе қыла алмайды. Эки окошкага 100 адам. 100 адам. Бардыгы ишинен жооп сурап келген. Айлык кетпей атат. Карталар құлтантады. Карталар култанган. Жақшаны шеше албайсың. Акчаны чече албайсың. Связь жоқ. Телефондар иштебейт, браво. 2 жумадан бери. Сіз 2 жумадан бері. 2 жумадан бери жүрөбүз ушул жака. Түнү болуп кирсек инспекторлор кууп чыгып атат да бул жактан. Наряд чакырышты мына бүгүн көрдүңөр, туурабы? Эшке Шақырып алып кеткиле деді, бұл жерде талпа кылбастан деді. Эчтеке чечип бербей атышат да мындай. Жогору жакка эмне деп кайрыласыңар ошондо? Текшеришке бардык понедельник аяктан өзүңөрдүн районуңарга келгиле деп бияка жиберди. Жогору жакка. Бул жакка келдик, бул жакка келсек бул жактан эчтеке чечилбей атат. 2 окошко иштеп атат 11ден 1ге чейин. Бул жакта канча адам туруп атат, канчасы уже кетти. Жогору жакка кайрылат элек ушуларды бир бизге бир карап чечип берип коюштун жеңилдетип. Хотя бы бул 9да ачылып атабы, хотя бы 6га чейин полноценный иштеп койсо момча адамдын көбү чыгып кетет эле да. Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız elim, Qonchbek kızı Qımbat. Oğlum Muhammad şu жол кырсыгына кабылып башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кепилдиктин номерлер Мбанк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Россияда Мончада болгон соракылыкты балыктарын көрүңүздөр э? Кыргыздарды, арасында өзбектер де бар шығар, тажиктерде. Мончага түсүрүп жатыр. Эч кандай кылмыс істеген жок. Мончага түсүрүп жаткан бейбит адамдарды полиция кызметкерлери, сонун кийин ана русская община деген бар экен го. Солар кирип келип маска кийип алган барлыгы. Колдарын дубинка дырылдатып, барлыгын сүйрөп чыгарып, дубинка менен согуп жерге жатырып салган. Биринчисине биринчи жатырып салган. Не деген корлук айтчы? Не деген корлук мына? Эркек адамдарды биринчисине жалаңаш биринчисине жатырып салган. Соғыс кезинде де олай істемейді ғой, а? Кылмыскерлерге де олай істемейді. Урлук істеп жатса, кісі өлтіріп жатса, немене басқа бір кылмыс істеп жатса, түсінікті. Кіріп, онда да қабырға қойып, мына немене әдеп сақтап, тәртіп сақтап, заң шеңберінде тексереді. Мына жерде мал құсатып, ет құсатып істеді ғой. Ет па немене, мал ма немене? Мына Орта Азияның азаматтары. Барлығының семьясы бар, бәрінің бала шағалары бар. Ертең айтады ғой, мен жатқызып тастады деп. Әке, сен неге жатсың ана жерде, мал құсатып деп сұрайды ғой сонда. Сонда не деп айтады? Россияның полициялар осы жатқыз деп айта ма немене? Егер де шамалары келсе ана неміз я понимаю, у меня рука не я вам убери камеру, да? Убери камеру, человек будет умирать, будешь снимать, убери. Жұмыс істеуге келген адамдардың барлығынан орысша үйрендерді талап етеді, говорите на русском деп. Ал егерде Қазақстанға, Россияға келгендерден неге қазақша сөйлемесін десең, онда сен ұлтшылсың, сен нацистсің. Қазір міне Қазақстанда, Қырғызстанда жүрген 100 орысты Моншаға түсіп жатқан, кіріп бар, бәрін жерге жатқызып, жаңағы істегендерін істейікші, дубинкамен соғып. Қалай болады екен? Біз онда иттікке бармаймыз, ол заңсыз нәрсе. Бірақ бізде істеуге болмайды. Неге сендерге істеуге болады? Мен соны түсінбеймін. Или сендер өздеріңді жоғары санайсыңдар ма? Басқа мемлекеттерден. Бізде тәуелсіз, егеменді елміз.
терезесі тең мемлекет ретінде бізбен сөйлесіңдер. Болмайтын болса, ешкімді қазір қорқытып, басқа мемлекеттерді қорқытып, өзіне қаратып алу, өзіне айтқанын істету деген болмайды. Қазір 21 ғасыр. Бүкіл дүние жүзі ертең теріс қарап кетеді мына қылықтарына қарап сендердің. Мен солай ойлаймын. Әр жерде адамның құқығы тапталмау керек. Барлық ұлттар бірдей. Тіркеліп отырыңыздар.